Assalamu алейкум, замандаштарым. Адамдын жан дүйнөсү 4 нерседен карайт экен. Биринчиден, ылгабай аралаштырып көп жегенден. Экинчиден, адилетсиз, жаман инсандар менен достошуудан. Үчүнчүдөн, өзү билип билбей кылган күнөөлөрүн унутуп коюудан. Төртүнчүдөн, курулай эле санага түшө берүүдөн. Жан дүйнөлүк тазалаштын жолу деле ушул төртөн деген. Тамакты ылгап, аз-аздан жеп, ачка жүрүү өтө маанилүү экен. Экинчиден, таза, такыба, туура жүргөн инсандар менен достошуу зарыл экен. Үчүнчүдөн болсо, өзү кылган күнөөлөрдү унутпай, дайыма тобо келтирип, дайыма өкүнүп жашаш маанилүү экен. Төртүнчүдөн, жөн эле курулай санага түшө бербестен, жашоонун жакшы жагын көрүп, өзүңдүн да көңүлүңдү көтөр, башка бирөөнүн дагы маанайынын көтөрүлүшүнө себеп бол. Жакшылык күт, позитивдүү ойлон. Бардыгыңыздарга жан дүйнөнүн тазалыгын тилейм, анткени адамдын бактысы кийимине, сыртына байланган эмес, жан дүйнөгө, дилге байланган. Бар болуңуздар.